Бүгін біз мына ушул ипподромдо ынтымак командасынын жаңы жетекчиси Эрлан менен маектешкенди туура көрдүк. Жалпыңыздарга жандуу көрүүнү каалайбыз, биз тааныштырабыз, кенен маектештерге чагылдыранга даярбыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Assalamu alaikum. Аман есенсіңдер? Жақсы. Аты неңіз? Эрлан. Эрлан. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз. Азыркы учурда сырттан таанып билген болсок, бүгүнкү күндө чалышып, амандашып, бүгүнкү маекти акылдашып, белгилеп, сиздерге дагы тааныштырууну туура көрүп отурабыз. Келиңиз эми, баягы Рахмат. Кызмат ордуңар кут болсун, жетекчилик ордуңар кут болсун. Өзүңөр күтпөгөндөй убакыт болбош керек. Таанышуу. Анын баардыгын шашпай сүйлөшөбүз. Азыркы учурда таанышуу көрүүчүлөргө. Эрлан деген ким я? Ассаламу алейкум. Урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Мен атым Эрлан, фамилиям Абдылгапаров. Талас областынын Кара-Бура району, азыр Айтматов району. Бакайыр айылынан болом. Нуржан айылынан бы? Ошол айылданбыз. Нуржан. Биздин айылда эми көкбөрүчүлөр көп. Атактуу эле ушул Аккул ат майданында Асылбек Өзбековдун жаңырыктаган аттары менен чыккан улакчылар көп. Бакайыр айылында именно. Аны өзүм 1992 жыл колом. Көкбөрүгө келип калыш бул кызыгуу экен. Бала кезибизден эле кызыгуу бар болчу. Ошонун негизинде келип калдык. Эрлан, меники мындай башталды да, чындыгында. Көкбөрүгө кызыгуу, эми өзүм ойноп көргөн эмесмин. Ат үстүндө чындыгында мындай бир оюнга да кирип көргөн эмесмин. Бирок оюнчулардын баягы ойногонун карап туруп, чындыгында суктануу бар да. Анан жакында эле башталды меники. Бир аз эле убакыт болду да. Силердики качан башталды экен? Бала кез болгондо бул кайсыл бала кез? Эмне болгон бала кез? Бала кезди мен ошо Бакайыр айылында илгери Манас Талас деген команда бар болчу. Ушул биздин айылдын азыр байкелер иштесем жаңылам, кээ бирлери чоң аталарыбыз, аяш аталарыбыз. Манас Талас деген командасы көптөгөн ийгиликтер жаратып жүргөн. Ушул Аккул ат майданында Рассвет, Бөрлүү деген командалар менен катарлашты. Аракет. Ошол убакта Манас Таластын балдары кийин ынтымакта чабып калышты, ошол улакчылардын балдары. Ошол Манас Талас командасына күйөрмандык кылып жүрүп, улакка кызыгуу арткан. Бала кезде өзүм мектеп курагында ошол эле Данияр, Бакыт ынтымактагы тең туш балдар, ошолор менен чогуу чагып калганбыз. Анан Бишкекке окуп кетип, Көкбөрү калып кетти да. Үйүңүздө телевизор көрүп отуруп, телеканалдарга тойбой, кызыктуу бир нерсе таппай, кыйналып атасызбы? Урматтуу Жети Өгүз району Кызыл Суу айылы бизтерге сонун жаңылыгыбыз менен келип атабыз. Бир жаңылыгыбыз бар. Жаңылык бар, урматтуу көрүүчүбүз, угуп туруңуз. Урматтуу кызыл суулуктар, эмне жаңылык экен сиздерге ушунчалык айтканга шашып турам. Бир үй бүлөңүздө болгону 580 сом менен кубанда турган убакыт келди. Бул деген Саймат Телекомдон үй интернетин коштуруп, ТВ приставканы акысыз алып, айына болгону 580 сом гана төлөсөңүз болот. Секундасына 100 мегабитке чейинки чексиз интернет бул эң сонунда достор. Ошол эле учурда жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү бул да эң сонун. Кинонун мыктысын жана жаңысын сиз үй кинотеатры Старт, Премьер, О кинодон көрө аласыз. Жана ошондой эле телеканалдарды онлайн башкарса болот. Жана YouTube'то, телевизордон көрө аласыз. Урматтуу Кызыл Суу айылынын тургундары, мына ушундай жаңылык менен келип калдык. Эгерде сиздерге жаңылык жаккан болсо анда жакты белгисин калтырсаңыз болот. Көрбөй калдым, укпай калдым, билбей калдым дебеңиздер. Мындай супер акция сиздер үчүн 30 ноябрга чейин уланат. Эгерде сизге керек болгон болсо, анда сиз комментарий бөлүгүнө жазып коюңуз, биз сиздер менен байланышабыз. Көрүшкөнчө. Каякта окудуңар? Эмне окудуңар? Мен колледжде окудум. Эмне кайсыл кесиптесиз? Юриспруденцияда окудум. Колледжде проведениеде окудум. Кийин юриспруденция факультетин бүтүргөм өзүм. Анан азыр жеке бизнесмен алекмин, дос балдарым менен. Так, ушул жер кызыктуу. Жеке ишкерлик менен эмне жумуш? Эмне ишкерлик? Соода саттык менен алек болобуз. Өз дос балдарым менен. Буга чейин баягы Дастан Алисбекович менен маектешкенде ынтымак бир эле негизи команданы мындай сүйрөп кетүү
чоң акча экенин, ал жакта чоң баягы акча киргизиш керек экендигин, салым кошуш керек экендигин, тамак ашын, ден соолугун, дары дармегин, мисалы аттарга оюнчулар болгон. Мунун баардыгына чоң укмуштуу, чоң акча керек кетет деди да. Анан мен ойлоп койдум да, азыркы жаш болсо Эрлан жетекчиси, анан жетишет болду экен, ушунун баарына алып кете алат болду экен депчи, мындай алда коркунуч жерде деле бар болуш керек да. Андай коркунуч болгон. Анан акыркы жылы өзүм Дастан Арыспекович федерацияны жетектеп турганда өзүм вице президент болуп аралашып көрдүм да, командада жүрдүм, ат алып жүрдүм. Башы негизи Ынтымак командасынын жетекчиси Искендеров Аскат байкебиз алып келген мени Көкбөрүгө. Күйөрман катары жүрүп, кийин финансылык жактан ар кандай жардам берип жүрдүм. Кара Бура район федерациясын жетектеп жүргөндө. Мисалы. Колдон келген аттардын ошол ар бир сбору бар. Сборго балдарды чогултуш, бир ай ошол балдардын жатаканасы, тамак ашы, аттардын жем чөбү, булар витаминдери, бул көп каражатты талап кылат. Ошол каражаттарга көп Кара Буранын кээ бир жигиттери жардам берип жүрдүк, Аскат байке өзү. Анан Дастан Арыспекович келди, именно Кара Бура командасын жетектеп. Аскат байке федерациянын президенти болуп турганда. Анан аябай жеңилдей түштү. Көп ийгиликтер жаралды Кара Бурада. 2 жолу жогорку лигага чыкты, 2 жолу биринчи лиганын чемпиону болушту. Анан ошол Дастан Арыспекович облустук федерациянын жетектеп калганда, ошол Аскат байке Ынтымак командасына жетекчи болуп келди да. Ошол күндөн тарта эми башында көп жардам бере албасам да, колдон келген жардамды кылып жүрдүк. Жанында жүрүп үйрөнүп жүрдүк, команданы кантип алып жүрүш керек. Анан кантип алып жүрүш керек экен? Эмне кылыш керек экен? Бул командадан биринчиден бая тартип болуш керек командада. Ар бир команданын бул Көкбөрү азыр башка олимпиадалык спорттор түрүндөй эле сбордо машыгууну талап кылат көп. Бул аттардын машыгуусу ал башка вопрос, бул балдардыкы өзүнчө эле физикалык дайындыгы. Ынтымак командасынын оюнчулары билесиздер, көптөн бери чаап жүргөн тажрыйбалуу оюнчулар. Алардын арасында машыктыруучулук кызматты да аткарган капитаныбыз бар, Орозбаев Жоки байкебиз. Ошол команданын башын кармап жүргөн ошол Жоки байке. Балдардын баары ошол Жоки байкенин айтканын кылышат, машыгууларын так аткарышат, койгон тактикаларын так жана туура аткарган аракетинде. Жоки байкенин сөзү буларга мыйзам да, мындайча айтканда, балдарга. Эки кылбайт эч ким. Кээ бир балдар оюнга кирбей да калат. Баягы тактикаларды туура так аткарбай калса. Тажрыйбалуу оюнчулар. Тажрыйбалуу оюнчулар ошол моментте установкасы болот да тренердин. Оюн учурунда карап жүрөт өзү. Ошол тактикаларды так аткарбай калган оюнчулар оюнга кирбей алган учурлар болот да. Ага таарынбай туура түшүнүшөт балдардын баары эле. Нуржан ошол эле Өмүрбек кирбей калышы мүмкүн. Ошол эле Нуржан, Өмүрбек кимиз болсо да так установканы аткарбаса оюнга кирбей калышы мүмкүн. Мен укканым бар, чын эле баягы капитан команда ушунусу менен капитан болуш керек да. Баарын башын бириктирип карап турганча, анан ызычуу болсо дагы, оюн учурунда бир чыр чыкса дагы Жоки токто десе, ошол жерде токтойт дейт. Эч кимиси карама каршы мындай пикир айтпайт дейт. Ооба, туура. Ушунчалык го, Ооба. Жокинин айтканы бизге закон. Биз мындайча айтканда моралдык жана материалдык жактан эле кармабасак команданы, атак Орозбаев Жокинин карамагындагы команда. Дастан Арыспекович менен маектешкенде оюнчуларга чоң суммадагы гонорарлар сунушталат. Алып кетебиз деп аракет кылгандар бар депчи. Эми оюнчулар өздөрү деле айткандары бар, аны ушунча сунуштаганда мен таң калгам дегендерчи. Буга чейинки төлөнүп келген гонорардан эми ылдый түшпөйт болушуңар керек силер деле. Кошсоңор үстүнө кошот болушуңар керек. Кудай буйруса ал балдар негизи райондук чемпионаттын негизинде тандалат деп едим дагы командалар. Анан ошол чемпионаттын негизинде башка командалардын жетекчилери да жүрүп, балдарды жана аттарды карашат да, ошо Талас областынын чемпионатында. Анан Ынтымакка кирген балдар менен сүйлөшүүлөр жүрөт биринчиден. Анан кээ бир балдар жашоо шартын айтат. Байке ушундай сунуш түшүп атат. Үй бүлөм бир аз жардам болот эле деген. Анан ортодон биринчиден намысты карап, экинчиден үй бүлөлүк шартын, ошол эле гонорарын чечип берген аракетин кылабыз да. Мен ушу акыркы жыл аралашып жүрдүм дегенде ошондо балдардын гонорарларын,
каражаттар кандай расход болот. Кээ бирлер мисалы автоунаа алганга каражат сурайт. Ошол каражаттарын чечип беренге аракет кылабыз. Керек болсо буга чейин баягы кредит алганда алардын да жапчы экен го. Ай, тиги покошение. Мен дагы көп баягы вице-президент болгондон балдардын ошондой эле кредиттери башка дагы керектөөчү каражаттарын чечип берген аракетин кылып жүрдүм. Көп эле балдарга жардам бердим деп ойлойм. Анан дагы колдон келген эми ушу 3 жылдык да эмес, 3 жылдык Кудай буйруп биз да ийгиликтүү өткөзүп берсек, анда дагы ушу командадан кетпей жардам берип жүрөбүз деп балдарга сөз берем да. Менде мындай суроо да. Нуржан Мелисбек уулуна буга чейин баягы автоунаа алып бергени бул жашыруун эмес. Автоунаа болгон баягы жетекчилик тараптан. Анан акыркы жолу Өмүрбек менен маектешкенде анын унаасы жок болчу. Биз баягы Нооруздан кийин барганбыз да, эми көбүнчө Нооруздан кийин 9-майдан кийин бардык дейм. 9-майдан кийин барып маектешкенде ошол убакта автоунаасы жок болчу. Алып бердиңерби? Жаңы мүмкүн жаңы жетекчи болуп келип туруп, мен Өмүрбек. Эми азыркы учурда Өмүрбектин жылдызы жанып, аларга ага суктанган командалар, клубтар көп болуш керек да. Чакыргандарчы. Карап калуунун бир ыраазычылык иретинде. Бул негизи сыр бойдон болчу. Өмүрбек өзүнүн чогулткан каражаты да бар экен, бир аз жардам бердик. Ушундай урматтуу көрүүчү, чындыгында баягы ыраазычылык иретинде кимдин мындай колундан иш келип атса, кимдин мындай жол ачылып, ошол баягы командага, клубка мындай бир ийгилик алып келип аткан болсо, аны сөзсүз түрдө ыраазычылык иретинде мындай берип кармап калуу, бул сөзсүз түрдө жетекчиликтин бирден бир жумушу болуш керек да. Буга чейинки ийгиликтер көп да. Ынтымакта чындыгында көп. Буга чейин баягы ошол эле Дастан Арсбекович менен маектешкенде бир канча ийгиликти айтты. Анан ошол ийгиликти, ошол жогорку тепкичти кармап калуу силердин колуңузда да. Бул коркунучтуу болуш керек да, карап көргөндөчү. Албетте. Аябай коркунучтуу, анткени Дастан Арсбекович жетектеп турган 3 жылдын ичинде 10 республикалык жана эл аралык мелдештер өтүптүр. Ошонун 7-синде алтын байге алыш бул көп эле командалардын колунан келе бербейт да. Бул ошол эле легендарлуу командалар болгон убагында, Расвет, Бөрүлүү, Кабылан деген. Аларда деле мындай жетишкендикти уккан жокмун да мен. 10 турнирдин 7-синде алтын алды дегенди. Анан бул мен үчүн аябай жогорку планка. Ушул планканы түшүрбөгөн аракетин деле иштейбиз эми. Колдон келишинче. Бүгүнкү күндөн башталган болушуңуз керек. Ошол жетекчилик кызматы силерге тапшырылган күндөн баштадыңар да, жумушта. Иштер жүрүп атат. Балдарды чалып акыбалын сурап атабыз. Аттар өзүбүздүн карамагыбызда, өзүбүздүн 3 сайыпкерибиз бар. Күндө жумуштайын келип карап турам аттарды. Дем алыш күндөрү өзүм ат минип ушул акыбалат майданында өткөзөм убакыт. Боюнча бир аз сөйлөшүп кеттик го. Жеке өзүңөрдө канча атыңар бар? Жеке өзүңөр бул командага кошкон аттар. Командага кошулган азыр 2 ат турат. Команда алып берген. Кошулабы, кошулбайбы, бирок ада балдар тандайт. Биз бар дей беребиз, бирок оюн нугуна жараша да. Мисалы, кээ бир аттар ошол эле керип 9-майда чабылган эмес. Мисалы, азыр кандай ат 9-майда тактика башка болуп калып, керип оюнга кошулган эмес да. Кепсердикби? Жок, керип Эрлан деген да менин дос балам болот. Ада ишкер бала. Ошол бала командага да алып берген. Керип мен Өмүрбек чапсын деп. Өзүңөрдүн атыңар кайсылар? Өзүм атым Байрак, ошол эле Данияр Искендеров, Эрлан Төлөбеков чапкан ат өзүмө тиешелүү ат. Анан дагы бир ат бар, бирок ал командага чабыла элек ынтымакка. Бирок Кудай буйруса оюн көрсөтөт деп ишенип атабыз азыр. Аттардын тарбиясынан да эң кымбат азыр Көкбөрүдө бул именно Тайгазан оюнунда бул жекеме-жекенин аттары. Алардын баалары $20,000 өйдө кетет, жакшы ат, жогорку лиганын аты. Андан кийин коргонуунун аттары, булар чоң болуш керек, ылдам болуш керек кууп жеткенге. Анан башы дагы жумшак болуш керек. Андан кийин гана чабуулдун аттары турат. Чабуулга ыкчам аттар көбүнчө каралат. Ада чабуулчу балдардын талантына жараша да. Мисалы бизде Майрамбек Рыспеков деген оюнчу аябай жалаң күлүк аттар чабат. Були тыкмасын мыкты аткарат. Ошон үчүн ага мындай чакан, бирок ылдам аттарды алып беренге аракет кылабыз. Демек, ынтымактын оюнчусу болом деген баягы улакка кызыккан көкбөрүчү жакшы жыйынтыктарды көрсөтүш керек. Албетте. Бул результатты биринчи каралат да.
Ал бул Бакубат Талас бул областтын школасы катары белгилүү да, баягы Көкбөрү мектеби бизде областта. Ошол азыркы ынтымактын толук курамында 3 оюнчудан башка бул Жоки Орозбаев, эң тажрыйбалуу, Нуржан Мелисбек уулу жана Эсен уулу Өмүрбектен башкасынын бардыгы ошол Алтын Альянс командасында Мамбетов Нурлан агайдын жетекчилигинде колас шакирттери деп айтсам жаңылышпайм. Могу нерсе кызык да, атын айтпай эле койсоңор деле болот да. Атын айтпай эле койгула. Могул оюнчу мынча алат деп баягы көрүүчүгө жар салбай эле койгула. Ынтымактын бир оюнчусун айткыла, орто сумма. Канча контракттын негизинде чалат? Бул контракт деле эмес, бул баягы жардам катары эле берилет балдарга. Башка областтардын клубтарына тиешелүү эле ошолордун катарындагы эле суммалар. Канча? Мисалы, мага ошондор бар да, мага ошон көрүүчүлөр бар да. Көкбөрүнүн баягы суммасын билбеген, бул оюнчулардын баасы канча болгонун билбегендер бар да. Орто сумма. Бул 150 000 сомдон жогору кетет. Орто сумма. 1 жылдык контрагы. 1 жылдык контрагы эмес, жардамы оюнчуларга. Бул байгеден тышкары. Бул байге мелдештерде жеңген байгелер бул 12 атка 12 балага тегиз бөлүнөт. Ошолорду гонорардан тышкары бул ошо байгелерди оюнчуларга берилет. Бул жетекчилик тарапка же сборго колдонулбайт ал байге. Жок, мен дагы түшүнгөн жокмун. 150 000 акча бул ыраазычылык иретинде берилген акча. 150 000 сомдон жогору. Мындай орто эсеп менен айтып атам да, 150 000 айтып атабыз. Мен оюнчумун, мага 150 000 берилди. Ыраазычылык иретинде. Андан башка баягы байгелер. Байгелер, анан башка дагы өзүбүздүн баягы колдоочу байгелер, өзүнүн оюнчуларга жардам берип жүргөндөр бар да. Мисалы, мен өзүм мурун ошондой болчумун. Оюнчуларга жардам берчүмүн, колумдан келген жардам. Акча деле кызыктуу эмес балдарга. Намыс деген балдар, ынтымак командасы. Намыска чаап, мындай материалдык жакка караганда намысты жогору койгон балдар да. Буга чейин өзүңөр көргөн болушуңар керек, урматтуу көрүүчүбүз, интернет бактарында жүрөт. Жаңы жетекчи келип, Дастан Артисбековичке ат мингизиптир, ат менен узаттыр деп баягы жүрөт. Мына ошол ат экен. Силер берип турсуңар. Белекке. Аябай издеген болушуңар керек, кандай ат берем, Бул алынып калыш боюнча, берилип калыш боюнча айтып берсиңер да. Дастан байке өзү Көкбөрүгө келген эле команданын тренировкаларында аралашып, кээде команданын аттарын, кээде өзүнүн кармаган күлүк, тазаган аттар бар. Ошолор менен минип жүрөт. Анан Көкбөрүгө акыркы ошо 3 жылдан бери эле тренировка сайын келип чыгат. Биз да жумасында эки жолу келип чогуу ат бастырып калчубуз. Анан Көкбөрүгө чапканга Дастан байке ылайыктап жүрүп, ушуну Талас областынан тапканбыз. Бул өзү райондук айылдык оюндарда ойноп жүргөн ат. Жашы 5 жаш. Анан ушул атты сатып алып Дастан байке белек кылып тартуулоону туура көрдүм да. Талас элинин атынан кылган кызматына ыраазычылык көрсөтүп. Достор бар, ынтымакта командада. Силер менен тең жаштагылар бар, улуулар бар, кичүүлөр бар. Эми мындай басым бөлүгү мындай тең курактасыңар деген айткым келип аткам, мындай кандай болот дегендей ой болдубу силерде? Бул эми жумуш да бул. Булар кесип. Ар ким өзүнүн милдетин так аткарса эле тебирбейби ою? Ийгилик болот го деп ойлойм да. Жоки байке, Орозбаев Жоки байке, мен байке деп мамиле кылам. Өзүм байкемдей көрөм. Ал кишине кеңешем. Азыр жетекчиликке келгенден кийин аябай көп кеңешем ал киши менен баягы. Өзүм ашыктыруучу аттарды да көбүнчө Жоки байке тандайт. 12 бала тең мине ала турган болуш керек. Чабуулчу жекеме-жекечи болгону менен кээ бир оюндарда баягы балдар кырсыктап калып атпайбы? Биринин атын бири минип, бир баланын оюну жүрбөй атса башка бала минип атты. Ошонун баарын оюнду жүргүзгөн Орозбаев Жоки байке. Ал байке тажрыйбасы боюнча дагы, жаш курагы боюнча да бизде эң аксакал. Андан кийин Тойчу, Коргонбаев Тойчу. Эми достой эле мамиле кылып жүрөбүз. Ал бала да менен улуу да негизи, 1 жаш улуу менен.
Данияр, Бакыт, булар менин курактоолдор. Калгандары инилерим. Ынтымактын ар кайсы доорунда оюн көрсөтүп жүргөн өзү. Команда ат кличкасы Байрак. Бунун милдети командада орду коргонуу да. Мурун Төлөбеков Эрлан чапчы. Азыр Искендеров Данияр чабат. Жашы Талас областынан чыккан. Жашы жаңылбасам 6 азый. 6 азый, 9 жашта. Саат дегендер болот экенби? Мисалы, ушуларды сурагандар болду эле буга чейин. О, кечеги Оштог оюндан, Көлдөг оюндан казак бир туугандарыбыз келбеди. Азыр сунуштар түшүп атат. Чоң өзүнүн алынган баасынан чоң суммаларды сунуштап атышат, бирок бул команданын намысына да отобуз азыр. Балдар менен кеңешпейинче бул атты чече албайм да мен. Бул бирок ат өзүмө тиешелүү. Өзүңөрдүкү? Ооба, бул ат өзүмдүн атым. Былтыр мурун Дамир байке, Шабыралиев Дамир байке, Талас районунун Көкбөр федерациясынын президенти, ошол байкебизге тиешелүү болчу. Анан командага мен сатып алып кошком да. 2 жылдан бери мен карамагам да. Канча суралат? Канча сунуштап атышат? Азыр $20,000 сунуштап атышат бул атка. Казак бир туугандар. Бирок бул Шымкентке даярданып атпайлы. Бул бир эле клубтун намысы эмес, азыр Кыргызстан намысын коргоп барабыз да. Чемпион титулунда анан жакшы аттарды сатпайбыз да. Сатып жүрсөңөр анда ошол чемпионатта силерге карама каршы ойноп калса ыктымал экен. Ооба. Туура. Кантип элдин бетин карайсыңар? Ооба да. Булат Байтору, бунун позициясы оюндагы орду жекеме-жеке. Үстүндө чабан эси Илисулуу Кушчубай. Кушчубай минген ат. Кушчубай минген ат. Бул өзүңүздөр көрүп тургандай аябай балбан ат. Өзүнүн таланты бар. Кушчубай менен топ келишкен ат. Бул ат Адилет деген таластык досубуздуку. Командага намыска деп алып берген. Бул аттагы Кудай буйрса Шымкентте оюнга жакшы даярдап атабыз азыр. Жакшы даярдык менен барып, мыкты оюн көрсөтөт деген ишеничтебиз. Ошол оюнчуларга кантип ыраазычылык иретинде мындай берип турасыңар эми? Акчалайбы? Бул аттардын ээлери көбүнчө баягы намыс үчүн деп, даже өздөрү көрбөгөн аттардын ээлери бар да, минип көрбөгөн аттар бар. Бирок команданын намысы баягы ушу клубка күйөрмандык кылгандан кийин жардам катары алып берген аттар. Булар гонорар албайт булар. Булар баягы оюнда байгеден жогоруда айтып кеттим го. 12 оюнчу менен 12 атка байге бирдей бөлүнөт. Ошол байгелерди аттын тери катары, ыраазычылык катары эле ээлерине берилебиз. Бул аттар кышы жайы өзүбүздүн карамагыбыз да. Вактылуу ушу Акыл ат майданында сарайларда арендага алып, вактылуу аттарды ушул жерде дайындап жатабыз. Бирок жакынкы убакта ынтымак командасынын бардык шарттары бар өзүнүн сарайы болот, Кудай буйрса. Астыңкы планда. Астыңкы планда. Жакынкы планда. Жакынкы планда. Жыргап эле каттырбайсыңар энди, э? Кудай буйрса. Ошол учурда эми биякта 12 баадан башка кызмат көрсөткөн командага салымын кошкон дагы ат баккан агалар инилериңер бар. Байкелерибиз бар. Башкы саяпкерибиз Кудайбергенов Эсенжол байкебиз. Аттарды оюн алдында 1 ай мурун келип, ал киши менен да кеңешебиз. Кайсыл ат команда оюнга жарайт, кайсыл ат жарабайт. Ошол аттардын ар бир аттардын индивидуальный сууту болот да өзүнүн. Кээ бир аттарга тоого бастырыш керек болсо, кээ бир аттарды тегизге бастырып дайындайт. Өздөрүнүн витаминдери болот. Аттын өзүнүн ден соолугуна байланыштуу карайт да. Казакстанга кайсыл командалар барат? Мен угушум боюнча жогорку лигадан 6 команда барат экен. 6 команда толугу менен. Толугу менен. Ооба. Ошол эле Достук, Сарыөзөн, Ынтымак, Жаштык, Мурас. Анан 6-чы команда мен угушум боюнча Нарын областынан бир курама команда чыгат окшойт. Андан тышкарыда 40 жаштан бир команда, 45 жаштан жогоркулардан бир команда барат экенбиз. Ийгилик каалайбыз.
Рахмат. Чындыгында ийгилик каалайбыз. Анан буга чейинки маектешип отуруп, силерди угуп отуруп, карап отуруп, мунун түйшүгү канчалык экенин жонторубуз менен сезе албасак дагы бир аз болсо дагы билип атабыз да. Жалпы көрүүчүлөрүбүз билет болуш керек. Улакка көкбөргө кызыккандар билет болуш керек. Аттын түйшүгү бошонуп кетти. Бошонуп кетти. Азыр бир мүнөт. Ушундай көрүшүбүз. Бошонуп кетет. Анан эң башкысы баягы Амалия кайра ордуна байланды. Кооптуу экен, эч ким жок болгондо бошонуп кетсе мисалы, Ооба. Булар баягы спортсмендердей да. Бул аттар постоянно булуп турат. Айгырлыгы күчтүү да. Бул ошолдун энергиясын булар оюн учурунда гана чыгарат. Анан бошонуп кетсе албетте кооптуу. Бири-бирине жаракат келтирип коюшу мүмкүн. Азыр байрак менен Дастан Артисбековичтин аты бул жерде катуу чыр-чатак көтөрмөк го дейм. Эч ким жок болгондочу. Эң жакшысы эң башкысы азыркы учурда Амалия кайра ордуларына байланды. Командага ийгилик каалайбыз, силердин жумушуңарга ийгилик каалайбыз. Жаңы жетекчилик ордуңар кут болсун. Барыңыздарга чоң рахмат. Кудай буйруса жеңиз-түрүп ишке кириштик. Кудай буйруса Дастан байке жогорудагы жетекчилер көрсөткөн результатты көрсөтөбүз деген аябай чоң ниеттемин. Болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кыргыз көкбөрүсү өнүгө берсин. Бардык салым кошкон ушул көкбөрү күйөрмандарына, аттардын ээлерине ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Келе жаткан оюнга бардык командаларга ийгилик. Биз ийгилик каалайбыз, көкбөрүгө ийгилик каалайбыз. Жалпы ошол учурда силерге да ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Бар болгула. Аман болгула. Жыйынтайбыз урматтуу көрүүчүбүз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.